Сокулукта каналга алып кеткен баланы куткарып калышты. Бүгүн 2-июль күнү Сокулук районундагы дачалардын биринде каналга алып кеткен өспүрүм бала куткарылды. Бул тууралуу аймактык кабарчылыгга жергиликтүү тургундар билдиришти. Маалым болгондой, аны каналдын ылдый жагынан тосуп куткарып алышкан. Анын бети тытылып, кан болуп калган. Ал эми ЧОИПтин басма сөз кызматы окуяны тастыктады. Бала 7-класста билим алат. Ал таластан бул жакка жайкы эс алууга келген. Ысымы жана ата-энеси такталып, материал катталды. Экспертиза дайындалып, териштирүү иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Сокол Медиа. Бостериде адам өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Үрөө учурган кырсык кечээ эртең менен болгон. Ишенимдүү адамдардын айтымында жол жээгинде токтоп турган Kia K7 үлгүсүндө автоунаа кайрылайын дегенде катуу келе жаткан Mercedes аны учура сүзгөн. Кырсыктан Kia K7 автоунаасынын мотору жуулунуп кеткен. Бир адам кайтыш болду. Мотор докуда долетел? Ага, вот оттуда. Ага. Смотри, что с машиной стало от удара. Мотор лежит. Смотри. Вон мотор лежит. Куда улетел? Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Аймактарда кайрадан сел жүрөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги элди сак болууга чакырды. Толуу жана Той этектериндеги райондордо 2-7 июль аралыгында нөшөрлүү жаан жаап, сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 2-июлдан 7-июлга чейин туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Толуу жана Той этектериндеги райондордо сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн деп айтылат маалыматта. УКМ сел каптап кетпеш үчүн төмөнкү кеңештерди берди. Арыктарды тазалап, жээгин бекемдеңиз жана таштанды таштабаңыз. Турак үй жайгашкан жерде жаан суулар агып өтүүгө ылайыкталган арыктын болушун камсыздаңыз. Үй же сарай салууда, эгин айдоодо сел жүрүү кооптулугу бар тилкелерден алыс экенине өзгөчө көңүл буруңуз. Сел учурунда дароо коопсуз жайга кетиңиз. Мүмкүнчүлүк болсо, үйдөгү свет, суу, газды өчүрүп чыгыңыз. Булак Спутник KG.